Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Келгиле анда жагымдуу маанай түзүп алалы. Сүйүктүү классташтарыбызды эстеп, ичибизден жакшы каалоо тилектерди айтабыз. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда Эми өтүлгөн теманы кайталап алалы балдар. Этиштин канча жагы бар? Алар жак боюнча кандай өзгөрөт? Этиштин жекелик жана көптүк түрүнүн айтылышы кандай? Балдар, биз бүгүн дагы бир сөз түркүмү менен таанышабыз. Ал тактооч деп аталат. Сабагыбыздын максаты тактооч сөз түркүмү менен таанышабыз, текст менен иштеп сүйлөмдөрдү түзөбүз, карусель жөнүндө билебиз. Баарыбыз көңүл коюп, тактооч жөнүндө түшүнүк алабыз. Кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын, сын сыпатын, сан өлчөмүн, ордун, мезгилин көрсөтүп, кандай, кантип, канча, кайда, кайдан деген суроолорго жооп берген сөз түркүмү тактооч деп аталат. Мисалы, дайыма, мурда, көп, мол жана башка сөздөр кирет экен. Сын атооч заттын ар кандай белгисин көрсөтсө, тактооч кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын билдирет. Демек, тема түшүнүктүү болдубу балдар? Текст менен таанышабыз. Карусель качан пайда болгон? Балдар, биз сейил бактарга барганда каруселге дайыма түшөт эмеспизби? Кызыгы ал мурда балдардын оюну эмес, жоокерлердин таймашы болгон экен. Илгери 12-кылымда испан тилинде бул оюнду каруселла деп атап коюшкан. Өйдө жагынан аттын шакектерин тизип, аны кылыч менен чаап түшүрүү үчүн аттарды айланта жүгүртүп таймаш өткөрүшкөн. Каруселдин туулган күнү 1871 жылдын 25-июлу болуп эсептелинет. Ушул күнү бизнесмен Уильям Шнайдер каруселге патент алган. Тегерек айланпанын үстүнө жасалма аттарды орнотуп, андан жагымдуу музыка чыгарып, акча алууну ушул адам ойлоп тапкан. Азыр болсо сейил бактарды каруселсиз элестете албайбыз. Каруселде мурда оюнчук аттар гана болсо, азыр ар түрдүү оюнчук жаныбарлар орнотулган. Текст менен тааныштык балдар, эми көнүгүүлөрдү аткарабыз. Экинчи көнүгүү, биринчи, экинчи сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, тактооч сөздөрдү табабыз. Азыр үчүнчү көнүгүүнү аткарабыз. Сөздөрдөн макалдарды чогултабыз. Сабакты бышыктайбыз. Тактооч деген эмне? Ал кандай суроолорго жооп берет? Сын атооч менен тактоочтун айырмасы эмне? Үй тапшырмасы. Сүрөт боюнча тактоочторду катыштырып, 3 сүйлөм түзөбүз.